Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Акыркы күндөрү вакцина тууралуу сиздерден көптөгөн суроолор келип жатат. Ошого видео аркылуу сиздерге жооп берүүнү чечтим. Биринчи суроо. Вакцинаны кайсыл жерден алса болот жана ага акча төлөш керекпи? Вакцинаны сиз катталган үй бүлөлүк поликлиникадан алсаңыз болот, же болбосо паспортуңуз менен сизге жакын болгон поликлиникага барып дагы алсаңыз болот. Ага акча төлөбөйсүз. Экинчи суроо. Кайсыл вакцина жакшы? Азыркы учурда эң жакшы вакцина бул биздин алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болгон вакцина. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте эки гана вакцина бар. Бул российский компаниядан Спутник V жана Кытай компаниясынан Sinopharm деген вакцина. Бирок российский вакцинанын Спутник V'нин көлөмү аз болгондуктан аны бир гана 65 жаштан жогору жаштагы ата-энелерге берип жатат. Китайский компаниядагы Sinopharm вакцинасы азыркы күндө бардык жарандар алса болот. Бирок бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Вакцинаны 18 жаштан өйдө жарандар жана кош бойлуу, боюнда бар жана эмизген энелер албаш керек, а калгандары алса болот. Сапаты боюнча кимиси жакшы? Азыркы учурда бардык вакциналардын сапаты жакшы жана эффективдүүлүгү 70%дан жогору болуп эсептелип турат. Ошондуктан коркпой эле алсаңыздар болот. Кээ бирки жарандар Кытайдан келген вакцина бул начар вакцина, баягы Кытайдын товарлары начар болгондуктан ошондой түшүнүккө туш болуп жатышат, бирок бул туура эмес деп ойлойм. Себеби Кытайдан жасалган вакцина бул Кытай мамлекетиндеги азыркы учурда пандемиянын токтотуп турганга мүмкүнчүлүк берип турган вакциналардын бирөөсү болуп эсептелинет жана жакында эле Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайдан келген Sinopharm вакцинасыны колдонууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ошондуктан ойлонбой эле алсаңыздар болот. Өзүңүздөрдү абайлаңыздар жана вакцинаны алыңыздар. Рахмат.